кыйынчылыкты биз көтөрсөк, иштин баарын биз кылсак, анан сыйдын баарын бул көрөт болбойт андай. Бир жакшы нерсеңиз болсо, же бир жакшы иш кылып жатсаңыз, эч кимге айтпаңыз, көрө албастык кылат. Балдарынын бирөөсүнү көбүрөөк жакшы көрүп коюш, бул إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Yusuf Aleyhisselam'dan düşün ayttık ele. Yusuf Aleyhissalatu Vesselam tuş görüp tüşünde mınday boldu. Atasına kelip aytып atat. Aytты Yusuf Aleyhisselam atasıga, o atake, albatta men gördüm 11 yıldız, ay jana kündü, gördüm alardı secde kılganın maga. Atası aytты, qalu ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kayda. Atası aytып atat, o balakay, bayandaba түшүңдү bir tuğandarına көрө албастык кылат, алар сага катуу көрө албастыкта. Сага амал жасайт, айла жасайт, бир айла жасоодо. Инна шайтана лил инсани адуун мубин. Албетте шайтан инсанга ачык душман. Ва кадалика яжтабика раббук ва юаллимука мин та'вилил ахадис ва ютимму ни'матаху алейка ва ала али Яқуб كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. Dal ошондой тандайт сени Роббиң, үйрөтөт сага түштөрдүн жоорулушун, толуктайт сага неаматтарын, Яакубтун үй бүлөсүнө да кандай толуктагандай неаматын сенин эки чоң атаңа мындан мурда İshak jana İbrahim. Albatta Robbing bilүүчү jana hakim. Danışman zat. Yusuf Aleyhissalatu Vesselam'dın түшүндө 11 yıldız ay menen күн secde kılganын gördü. Bирок Yusuf Aleyhisselam bul Kur'an'da bul жерде men түш gördüm de aytkan жок, men gördüm dedi. Men gördüm 11 yıldızdı, aydı, күндү. Gördüm alardı maga secde kılgan. Ulamalar bunun tuş ekenin mındayça bayandayt. Sebebi secde kıla albayt ay menen күн. Secde kılış üçün canlı canavar boluş gerek. Oşonduktan bu tuş bolgon deyt. Jana ошондой эле атасы айтып жатпайбы дейт. Бул түшүңдү эч кимге баяндабай деп айтты го дейт. Демек түш экен дейт. Эгер сен бул түшүңдү бир туугандарыңа баяндасаң, алар көрө албастык кылат, сага бир жаман айла жасайт деп айтышты да. Ушул түш боюнча уламалар айтат, Yusuf Aleyhissalatu Vesselam бул түшүнү 12 жашында көргөн. Биринчи бир түш көргөн 7 жаш экенинде, кийин ушул түшүнү 12 жаш экенинде көрүштү да. Бирок ушул түшүнүн жандырмагы, ушул түшүнүн чыныгысы жашоодо 8 жылдан кийин болду да. Уламалар айтат, жакшы түш көрсө, ошол түштүн жашоодо акыйкаты көп убакыттан кийин келет дейт. Эгер жаман түш болуп калса, ал бат эле келет дейт. Фираундыкы бат эле келди го. Мени бир бала төрөлүп жок кылып жатыптыр деди. Бат эле жок болду да Фираунчу. Ошондуктан түш 3 түрдүү болот. 3 түрдүү түштүн бирөөсү гана жоорулат, калганы жоорулбайт. Bir түш адамдарга кирген өтө жаман түш. Түшүдө бир нерсени көрөт, караны көрөт, учуп кетип аткан, кулап кетип аткан, же өлгөн бирөө сени чакырып аткан, ушундай бир нерселерди көрөт, же басырык баскан, же албарсы баскан, бул түштөр жоорулбайт. Неге? Зикирге, дуага, сүннөткө бекем болбогондуктан шайтан түшүндө сага тийишип атат. Жоорулбайт бул. Анан мени карабасты не болосуң? Эч нерсе болбойт, зикир кылып жатсаң баспай калат. Андан кийин экинчи түрдүү түш адамдын ойлоп жүргөн нерсесин көрөт. Кечке бир нерсени ойлоп жүрсө, түнү менен ошону түш көрүп чыгып кете берет. Бул жоорулбайт, бул сенин кыялың. Күндүз кечке бир нерсени ойлосоң, түштө ошону улап кетет да. Себеп кечинде бир нерсени ойлоп жатсаң, эртең менен ойлогон бойдон туруп кетесиң.
Ал эми үчүнчүсү Аллах Таала тараптан келген пенделерге сүйүнүч куш кабар же эскертүүчү кабар болуп саналат. Ушул түштөр гана жорулат. Аны көргөн адам жорый бербейт. Мындай болот экен, тигиндей болот экен депчи. Ал жорула бербейт. Ооба түшүн баяндап калса бир адам жакшылык жака жоруп коюш керек. Мисалы кээ бир адамдар айтат го, паланчы өлгөн адам түшүмө кирди десе, өмүрүң узун болот экен деп коет. Чындап не деп болушун түшүнбөйт, бирок сен өмүрүң узун болот экен дейт. Ошондуктан не кылды? Түштө көрдү. Юсуф алейхиссалату вассаламды караңыз. Бир туугандары 11 жылдызды бир туугандары эле, ал эми ай менен күн ата энеси эле. Ата энеси буга сежде кылган болот эле. Сежде кылган дегени урматтап сыйлап ата энеси Юсуф алейхиссаламга баш ийип калган акырындачы. Албетте ата бул жердеги апасы өзүнүн апасы эмес деп айтат, себеби апасы мурдараак жаштыгында кайтыш болуп кеткен эле. Бир нерсени карасаңыздар, Юсуф алейхиссалату вассалам бир туугандарыны жылдыз деп айтып атат да. Бирок атасы айтып атат, бир туугандарым сага жамандык кылат депчи. Жакшы адамдын оюнда жаман адамдарга дагы жакшылык болот экен да. Адам жакшы болуш үчүн жасанышы керек эмес экен. Жакшы болушу үчүн кооз сүйлөшү же кооз жакшы кийиниши керек эмес экен да. Мода кийиниши керек эмес экен. Ичинин таза болушу керек экен да. Сыртын кара, бирок ичиң таза. Сыртың картайып калган, бүрөш түшкөн, агарып кеткен чачың сакалың, бирок ичиң таза, сен эң жакшы адамсың да. Ошол үчүн Юсуф алейхиссалату вассалам бир туугандарыны түш көрүп атат, мен жылдыз көрдүм депчи. Бирок бир туугандары муну жок кылыш керек деп жүрөт да. Андан кийин атасы айтты, айтпагынын себеби булар сага амалкөйлүк кылып бир зыян жеткизет деди. Кайдан билди десе, Юсуф алейхиссалам бир туугандарынын мамилелерин байкап калды да. Бир туугандардын мамилелерин байкап калгандыктан баласына айтты, сен айтпай жүргөнүң депчи. Андан кийин айтып атат да, инна шайтана лил инсани адуун мубин. Албетте шайтан инсанга ачык душман дейт. Неге десе, бир туугандарды жамандык кылып, өздөрүнүн бир тууганын жок кылууга аракет кылдырган бул шайтан болуп саналат. Адам көрө албастык пайда болгондон кийин шайтанды ээрчип алып кете берет, дозокко чейин барат экен да. Көрө албастык кылганда адам баш иштебей калат экен. Ойлогон оюнун кыялынын бардыгы паланчы дагы жакшылыкты жоготуш керек деп калат экен да. Ошентип колунан келген жамандыкты кылып олтуруп, акырында эмне кылат? Өзү дозокко шайтан менен бирге болуп калат. Ошол үчүн Юсуф алейхиссаламга Якуб алейхиссалам айтып атат, бул шайтандын кылган иши, шайтан душман деди да. Эң биринчи жер бетинде болгон күнөө бул да көрө албастыктан пайда болгон да. Кыяматка чейин ар бир инсандын жүрөгүндө калып кеткен өзүнүн замандашына, өзүнүн доорунда гана сөзсүз көрө албастык кылат. Кадыр баркы көтөрүлүп кетсе сөзсүз көрө албастык кылат да. Бардыгыбыз билебиз, Абу Ханифа рахматуллахи алейхи зынданда каза болгон, Имам Ахмад рахматуллахи зынданга салып сабаган. Имам Бухари рахматуллахи жер бетинде бастырбай сабап кубалаган. Имам Бухари жер бетинде батпай калганда, чыдабай калганда Бухарада дуа кылган. О Аллахым, мен жер бетинде мага орун жок калды, мен алып кеткин депчи. Неге? Себеби замандаштары көрө албастык кылды да. Имам Абу Ханифа рахматуллахи доорунда Mu'tazila деген bir жамаат бар эле, адашкандар бар эле. Бидатка кирип кеткен, бир туура эмес акыйдаларга кирип кеткендер болот. Ар дайым доордо ушундай болуп турат. Абу Ханифа рахматуллахи өтө такыба, илим менен алек болгон, балдарга илим берген, элдин маселесин чечкен адам эле. Баягы бузуку адамдар барып падышага жамандады да. Ошол замандын падышасына жамандап айтты, көрө албастык кылат. Эмне кылып атат? Бунун кадыр баркы буга падыша кишине бийлик берип койгон. Баягы бузукларга. Абу Ханифа рахматуллахи бийлиги да жок, эч нерсеси жок, бирок кадыр баркы бардыгынан бийик болуп кетти да. Сыйлагандар көп, урматтагандар көп. Ошондо эмне кылды? Баягылар Абу Ханифа рахматуллахи жок кылышты каалап, көрө албастык кылды дагы падышага барып айтты да. Абу Ханифа сага каршы деди. Неге десе, ушунча илимдүү адам ишенбесең казы болуп бер деп айтсаң макул болбойт деди. Сага каршы экенин белгиси ошол деди.
Abu Hanifa rahmatullohi alayhi qarşı sunuştadı, aytdım men bola albayım qazı, qартайганмы болбойм, колумдан келбейт деп кабыл алба деле, көрдүңбү dedi. Эми жок кылыш керек dedi дагы, зынданга салып алып, уруп жатып өлтүrdү да. Бирок бүткүл дүйнөдөгү алымдар айтып атат, Абу Ханифадан кийинки фиq илимини эң биринчи баштаган Абу Ханифа, İmam Şafii rahmatullohi alayhi da aytып атат, бүткүл фукахалар Абу Ханифа rahmatullohi alayhi fiq ilimi боюнча окуучубуз деп атат да. Ошончолук даражада турган инсанга көрө албастык кылып атат. Анчалык даражасы жок инсандарда. Төмөнкү деңгээлдеги инсандардын ичи бузулганда, эптеп не кылат, бийик инсандарды жок кылып туруп, ошонун өзүн чыгып алам дейт экен да. İmam Buxarinin ошентип жалган эле маселелерди таркалап кубалап жүрдү да. İmam Buxari rahmatullohi alayhi көп жер кыдырды, баткызбады, кубалап, акыры İmam Buxari rahmatullohi Buxарага келсе, элдин бир тобу чыгып алып, уруп жатат. Эй, неге мени уруп жатасыңар? Не болду десе, сен туура эмес маселе айтыпсың. Мен не деп маселе айтыпмын? 2 жашка чейинки бала эчкинин сүтүн ичсе, эчки апасы болуп калат деп айтыпсың дейт. Мен андай деген маселе айткан жокмун. Ушинтип айтыпсың, бизге айт дедик. Ошентип айтты деп айтып койгондо, адамдар жөн эле билбегенден уруп жүрөт да. Ар доордо ушундай көрө албастар болуп турат экен да. Жада калса пайгамбардын баласы Якуб алейхиссаламдын балдары көрө албастык кылып атат да. Уламалар айтат, ошол калган балдары да пайгамбар болуш керек эле, пайгамбар боло турган деңгээлдеги балдарды көрө албастык кылып калып боло албай калды дейт да. Элестетип көрүң, пайгамбардын балдары ушунчалык деңгээлде болду дейт да. Ошондо айтты, ушуну кылдырып жаткан шайтан дейт. Неге тигини жок кылсаң, сен ордун аласың дейт. Мына бул жерде мынтип айтып атабыз, кийинки эртеңки сабакта келет, Юсуф алейхиссаламдын бир туугандары биз уктулу Юсуфту өлтүргүлө, авитрухуху ардан, же бир жака жок кылгыла, яхлулакум важху абикум, атаңар силерди карап калат дейт. Себеби Юсуф алейхиссаламды жакшы көрөт эле Якуб алейхиссаламчы. Binyamin eki bir tuğandı жақшы көрөт эле. Ошону жакшы көргөндүгүнөн башкалар көрө албастык кылды да. Эмне деди? Буну өлтүрсөңөр, атаңар бизди жакшы көрүп калат деди да. Кегеле ушуну өлтүрөлү, атам бизди жакшы көрүп калат деди. Ушуну жок кылсак, биз ошондой болуп калабыз деп ойлойт экен. Ой, сенин ичиң толуп турган хасат болсо. Имам Ахмад рахматуллахи алейхи салгылап жатат. Уруп жатат, зынданга салып алып, күн сайын урат эле. İmam Ahmad rahmatullohi alayhi kadır bar koşulbaydan kaldı. Senin atın jamanlık menен эле kaldı. Için içi buzuk insandı ne kılatken kançalık hasat kılsa dagın kadır barkı kötörülbeydi eкен. Ошондо Yakub aleyhisselam Yusuf aleyhisselamga aytып атат. Allah Taala seni büyük darajalarga tandaptır. Saga түштөрдүн жоорулушун үйрөтөп, saga nimatын толуктайт. Seni пайгамбар кылат. Кандай эле Якубтун үй бүлөсүнө дагы менин үй бүлөмө Аллах Таала нияматын толуктайт экен деди. Ошентип Якуб алейхиссалату вассалам баласына насаат айтканда, балдары эмне дейт? Аллах Таала баяндап атат. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwati ayatun lis-sa'ilin. Yusuf aleyhisselam менен бир туугандарынын окуясында сурагандар үчүн өтө көп белгилер, үлгү ала турган окуялар бар дейт. İz qalu la Yusuf ve ahuhu ahabbu ila abina minna ve nahnu usbatun inna abana la fi dalalin mubin. Bir tuğandar aytат экен да, отуруп алып сүйлөшөт. Yusuf анын бир тууган экөөсү, Якуб алейхиссаламдын 12 баласы бар эле. Эки баласынан бирден аялынан болчу. Эң кички уулдары Yusuf алейхиссалам менен Binyamin болчу. Бул экөөнүн апасы бир болчу. Экөөнү атасы Якуб алейхиссалам жакшы көрөт эле. Нерек Юсуф бир тууганы бизге караганда атабызга жакыныраак. Биз көппүз, 10буз, бул экөө эле. Ошондуктан биздин атабыз ката кылып атат деди. Ошонтип эмне кылды? Юсуф алейхиссалату вассаламга жамандык кылганы калады. Караңыздар, уламалар бир ошол жерде окуяны айтат. Бул Юсуф алейхиссаламдын окуясы Меккеде түшкөн окуя. Yusuf aleyhisselam tuş gördü, tuş görgöndө 11 bir tuğanı başıyıp, atası dağı, apası dağı başıyıp kalganын gördü. Karаңыздар, uşul o tuş görgöndөн okuyanın bolgon o vağı 8 yıl öttü deydi. Peygamber aleyhisselamga Allah Taala Mekke'de öldüröbüz degende sen Medine'ga ket dedi, 8 yıldan keyin kayra Mekkelikler Peygamber sana başıydı deydi. Yusuf aleyhisselam men Peygamber aleyhisselamdın tarihindagi okşoştuklar deydi.
Yusuf aleyhisselamga en birinci karşı çıkıp yok kılabız degenler bir tuğanlar ele. Peygamber aleyhisselam'a en birinci karşı çıkanlar tuğanlar ele. Yusuf aleyhisselamga karşı olganlar kör albastıktan ele. Peygamber aleyhisselam'a da karşı olganlar kör albastıktan ele. Kançalık alar kör albastık kılsa dele Allah Taala jardamı menen darajasını kötörüp жеңишке жеткизип койгон дейт. Kандай Yusuf aleyhisselam 8 yıldan keyin жеңишке жетti, dal ошондой Peygamber aleyhisselam 8 yıldan keyin dagы жеңишке жетти Allah'ın jardamı menen deyт. Andan keyin aytып атат, Yusuf aleyhissalatu vesselam menen bir tuğanı biz atama bizge karaganda жакшыраак, atamalarda жакшы көрөt. Ушул себеп hasat kör albastыктын kılgan sebebi ушул экен да. Неге десе bizди жакшы көрбөйт, аны жакшы көрөт. Неге десе айтат экен да, biz çoğumuz deyт. Үйдүн ишин biz кылсак, күчүбүз күчтүү болсо, biz көп болсок, кыйынчылыкты biz көтөрсөк, иштин баарын biz кылсак, анан сыйдын баарын бул көрөт, болбойт андай дейт. То есть кыйынчылык biz көтөрсөк, көп ишти biz кылсак, көкүрөк тоскон жер бар, biz көкүрөгүбүздү тоссок, пайданы biz алып келсек, зыянды biz тоссок, кыйынчылыкты biz кыйналсак, анан жыргалчылыкка келгенде эле ушул жакшы көрүп калат. Бул болбойт. Инна абана ла фи далалин мубин. Албетте атабыз ачык ката иш кылып атат. Бул жер атабыз туура эмес кылды дейт. Караңыздар. Балдарынын бирөөсүнү көбүрөөк жакшы көрүп коюш бул хасатты, экинчилердин жүрөгүнө хасат алып келет. Yusuf aleyhissalatu vesselamga Yaqub aleyhissalam көп мамиле кылган жок. Көп жакшы көрөт эле. Ошондуктан балдарына бирдей мамиле кылуу шариятта буйрулган. Бардыгына тең мамиле кылды. Пайгамбар сама бирөө келип айтып калды Алланын нерсе, мен балама мына нерсени белек кылып жатам, күбө болуп коюңуз дегенде, бардык балаңа кылып атасыңбы дегенде, жок дедиле. Анда мен күбө болбойм ага деди. Тең кылып апсың да сен дейт. Yusuf aleyhissalatu vesselamga atасы жакшы көрүү мухаббат гана кылды. А мухаббат адам башкара албайт аны. Мухаббатты адам башкара албайт. Балдары көр албастык кылгандыктан атасы пайгамбарды да ката дешке туура келди да. Көр албастык ушундай иш болот, анын натыйжасынан не кылат? Адам жалган сүйлөйт экен да. Көр албастыктын себебинен жалган айтат. Жалган айтып отуруп де кылды. Жакшы, буларды жылдыз деп жаткан бир тууганын жок кылышка, атасыны өмүр бою кор болуп, ыйлашка мажбурлап атат да. Атам кыйналса кыйналсын, ал жок болсо жок болсун. Зато мен жыргаймын дейт экен. Көр албастык ушундай нерсе, ал кабырды кыяматта ойлойт экен. Жер бетинде бир жыргап калсак болду дейт экен да. Бир доор келгенде доорумду сүрүп калайын дейт экен да. Эмне үчүн мухаббат кылат эле? Эмне үчүн Якуб алейхиссалам, Юсуф алейхиссаламды жакшы көрөт эле, Биньяминди жакшы көрөт эле? Себеби алардын кылган иштери чоң кишилердин акылы жетпей турган иштерди кылып коет эле дейт. Берги чоң балдар анча-мынча дене менен кылына турган иштерди кылышы мүмкүн эле. Булар акылдуу иштерди жасайт эле дейт. Экинчи, азбалары кайтыш болуп кеткен эле. Кичкей болгондуктан жакшы көрөт эле. Бирок аталары не деди? Yaqub aleyhissalatu vesselam пайгамбар болуп турса дагы балдар эмне деп атат? Атабыз туура эмес кылды деп атат да. Пайгамбарды кантип туура эмес кылды деп айта аласың да. Пайгамбар экенин да билет эле атасынын. Атабыз туура кылып атат дей албайт. Эмне үчүн? Себеби адамдын нафсысына көрө албастык киргенден кийин баш иштебейт экен да. Мээ акыл иштебейт экен. Шайтан делишип кете берет экен да. Ошол үчүн жүрөгүбүздү көрө албастыктан сакташыбыз керек. Тазалашыбыз керек болуп калса, Алла сактасын. Анан дагы бир ала турган өтө зарыл окуя, Юсуф алейхиссалату вассаламга атасы айтты. Сен бул түшүңдү бир туугандарыңа баяндаба депчи. Бир жакшы нерсеңиз болсо, же бир жакшы иш кылып жатсаңыз, эч кимге айтпаңыз, көрө албастык кылат. Колдон келишинче жашырыңыз. Ошол үчүн адам сырыны жасай электен мурда ишини эч кимге айтпаш керек. Ошол урматтуу бир туугандар, ушул жерден Юсуф алейхиссалату вассаламдын сулуу болсо, акылдуу болсо, өтө бир келишкен, чоң адамдардын акылы жетпей турган иштерди кылып кое турган ушундай бир татынакай бир тууганын не кылып баштады? Душмандык кылып, жок кылууга аракет кылып баштады көрө албастыктын себебинен.
пайгамбардын балдары. Ошондуктан баарыбыз урматтуу бир туугандар жүрөгүбүздөн көр албастыкты тазалап салышыбыз керек. Бул көр албастык адам ойлойт менде жок депчи, ар бирде бар. Үйдөгү абысындар да жаман көп болот депчи. Кызына сеп келгенде алып кирип көрсөтүп чыгат, мынаны алып келди, мынаны алып келди, көрүп алдыңбы депчи. Анан кийин булдап барып көрсөтөт, мынаны алып келди, мынаны алып келди депчи. Бири-бириге неме кылат, менде сеникинен жакшыраак деп турат да. Бирөөсү чоң той берсе, экинчиси андан чоңураак той бериш керек болот да. Ошо урматтуу бир туугандар, көр албастык деген эң биринчи күнөө дозокко жеткизе турган күнөө. Алла ушунан баарыбызды сактаган болсун.